Президенттин каршылаштары көбөйө баштаса, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Президент Садыр Жапаровдун саясий чөйрөдөгү душмандары көбөйүп, каршылашууга өтө башташканы байкалууда. Негизи эле оппозиция биригип таасир жарата алабы? Алдыда кандай күрөштөр болушу мүмкүн? Ташболот Балтабаев, коомдук ишмер. Эгерде убакыт өткөн сайын президенттин каршылаштары азая баштаса, таң калсак болот эле. Ал эми алардын көбөйө баштаганы, биригүүлөр күчөгөнү мыйзам ченемдүү нерсе. Президенттин душмандары эмес, анын каршылаштары же оппоненттери деп айтсак туура болор. Президенттин оппоненттеринин бир жылга жетпей көбөйүп жана биригип баратышы бул бүгүнкү күндө сөз кыла турган олуттуу маселе. Чоң көйгөй. Алмазбек Акматалиев, саясаттануучу. Шайлоо таза өттү, аны оппозициядагы күчтөр да моюндап атышат. Азыр мыйзамга ылайык шайлоонун жыйынтыктары чыгарылып жаткан учур. Оппозиция да ошону аягына чейин күтүп, анан саясий кадамдарды жасашы абзел. Күрөш болсо да негиздүү, укуктук талаада болгону туура болот. Шайлоонун жыйынтыгы кандай болоорун азыр эч ким так айта албайт. Бүгүнкү күндө БШКда чоң жоопкерчилик турат. Ал эми башка экономикалык жана саясий маселелер боюнча оппозиция менен бийлик бир беткей болушу зарыл. Бийлик негиздүү демилгелерге кулак төшөп, оппозиция болсо куруусын эмес, конструктивдүү сунуштарды бериши зарыл. Бектемир Төлөн, жарандык активист. Мен байкашымда азыркы бийлик нааразылык акциясын уюштургандарга катаал чараларды көрүүгө даяр. Саясий талаада ар кандай мааниде камоолор болушу мүмкүн. Анткени акыркы мезгилдерде айрым бийлик бутактары мыйзам бузууларга жол берилип келе жатпайбы? Эч бир тарап бийликке силер мыйзамдын бул беренесин олдуно бузуп жатасыңар деп айтып чыгууга даабай жатышат. Айтканда да бийликтин кылы кыйшайган жок да. Ушундай кырдаалды оппозиция лидерлери да жакшы билишет. Ошондуктан алар мыйзамсыз чоң акцияларга барууга батын алышпаса керек. Булак Карова чекеткейжи. Эльвира Сурабалдиева, атамдын ишин улантуу үчүн депутаттыкка аттанам. Экс-депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкектин 1-май шайлоо округунан шайлоого аттана турганын Маралга тастыктады. Ал 2005-жылы дал ушул округтан атасы Жыргалбек Сурабалдиев депутат болуп келгенин, бирок 89 күн иштегенден кийин киши колдуу болгонун эскерди. Шайлоого бир мандаттуу округтан көп эле айым талапкерлер аттанганы менен бири да өтпөй калганын айткан экс-чиновник бул анын намысына тийгенин кошумчалады. Парламенттеги айымдардын саны 15тен ашпайт деп айтып калышты. Мен үчүн бул абдан өкүнүчтүү. Жада калса кээ бир коллегаларым бир мандаттуу округтан аялдар өтпөйт. Канчалык акылдуу болсоң да, патриот болсоң да, эптеп шым кийген эркек болсо сени утуп кетет дешкен. Мен үчүн бул аябай намысыма турган нерсе болду. Эмне үчүн биз кыйын убакта иштей алат экенбиз да, бийлик бөлүштүрө келгенде айымдарды четтетип коюшат. Ошол үчүн айымдардын намысын коргоо жана атамдын ишин улантуу үчүн шайлоого аттанууну чечтим, деди ал. Булак Маралов МЧКТКЖ. Путин Жапаровду парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2022-жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке төрагалык кылат. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө президенттер кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулашты. Сүйлөшүүдө Жапаров элдин эрки менен өткөн парламенттик шайлоо тууралуу айтып берип, Орусияга шайлоолорго байкоочу катары активдүү катышып, мекендештердин добуш берүүсүн уюштуруудагы көмөгү үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле Спутник Лайт вакцинасын кезектеги партиясын жеткиргендиги үчүн рахматын айткан. Өз кезегинде Путин Жапаровду шайлоону ийгиликтүү өткөрүшү менен куттуктап, Кыргызстан элинин бакубаттуулугу үчүн өлкөнүн мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсүн каалаган. Ошондой эле Жапаровду келе жаткан туулган күнү менен куттуктаган. Өлкө лидерлери тараптар ортосундагы активдүү диалогду, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде улантуу чечимин бекемдеди. Булак Назарньюз Чекиторг. Президент Садыр Жапаров отставкага кетпейт, бул жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Жапаров иштейт, өлкөнү бутка тургузат, коррупцияны токтотуп, Кыргызды кризистен чыгарат деп добуш бергенбиз. Биз аны өлкө башы кылдык. Бул жагына Жапаров ошолорду аткарууга милдеттүү. Эгер аткара албаса, бүтүн Кыргыз элин алдында жооп берет.
Кайрылуу, урматтуу президент Садыр Жапаров, сиздин болбогон нерселерге отставкага кетем же болбосо өлкө душманы болгон бузуклардын деңгээлине түшүп, аларды эркелете беришиңиз сизди колдогон элди сыйлабагандыгыңыз болот. Эсиңизде болсун, күчтүү элди башкарыш үчүн күчтүү лидер болуш керек. Элди башкара албаган алсыз лидерлер бирин артынан бири алсыздыгын көрсөтүп, куулуп кетип жатат. Сиз алсыз болсоңуз, ак үйдү ороп жүргөн мародер, ар түрлүү бузуку, өлкө душманы болгон чыккынчы же болбосом креслого умтулган жийиркеничтүү политик коррупционерлер эле кууп чыгат. Садыр Нуркожоев, сиз иштешиңиз керек. Сизди БШК күнөөлөсө отставкага кетем дегениңиз уят көрүнүш. Алсыздык сиздин мындайларга көңүл бурууга, тыныгууга, дем алууга, дейле бир аз токтоого акыңыз жок. Сиз иштешиңиз керек. Кетишиңизди ак үйдү орогон бузуку 5-6 адам каалап жатса, сизге добуш берген 6 миллион эл чыдамсыздык менен өзгөрүүлөрдү, жыйынтыктарды күтүп жатат. Эл митинг, тополоң, талап тоноолордон чарчады, жакшы жашоону каалап жатат. Жашообузду оңолтот деп сизден үмүт кылып жатат. Биз эл өзүбүздөн өзгөрүүнү баштадык. Өлкө башын колдоп беребиз. Бузуклар эмнедешпесин катуу түрүп колдойбуз. А сиз биздин үмүттү аткарышыңыз керек. Өзгөрүүлөргө убакыт келип жетти. Ишти баштаңыз. Катуу туруп чечкиндүү кадамдарга баруу убакыты келди. Азиретали Гапаров. Дүйнөлүк күрөш уюму Айсулууга 10 000, Мээримге 7 000 доллар берет. Дүйнөлүк күрөш уюму жыл мыктыларын тандоо рейтингин чыгарды. Ага ылайык өз салмагы боюнча биринчи орунду ээлеген Айсулуу Тыныбекова 10 000, экинчи орунду ээлеген Мээрим Жуманазарова 7 000 доллар менен сыйлана турган болду. Бул тууралуу уюм расмий сайтына жарыялады. Сайттан алынган маалыматка ылайык, кыз-келиндер күрөшүү боюнча 62 кг салмактагы Айсулуу Тыныбекова 136 упай топтоп дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингине кирген бардык балбандар арасында лидер болду. Ага Алматы шаарында өткөн Азия биринчилигинде 4-чү жолу чемпион аталганы үчүн 18 упай, Польшада өткөн ачык турнирде да алтын медаль алганы үчүн 16 упай, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында күмүш медаль алганы үчүн 44 упай, Ослодо өткөн дүйнө биринчилигинде 2-чи жолу чемпион болгон үчүн 58 упай берилген. Ал эми Мээрим Жуманазаровага Азия биринчилигинде чемпион болгон үчүн 18 упай, Польшада өткөн ачык турнирде коло медаль алганы үчүн 12 упай, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында коло медаль алганы үчүн 26 упай, Ослодо өткөн дүйнө биринчилигинде чемпион болгону үчүн 58 упай берилип, жалпы 114 упай топтогон. Кыз-келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмак категорияда рейтингдин сап башына чыккан АКШнын балбан кызы Тамира Мэнсон Сток Мээримден 9 упайга көбүрөөк алган. Белгилей кетсек, буга чейин грек-рим күрөшүнөн Жоламан Шаршенбеков 54 упай, эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев 40 упай алып, экөө тең 3-чү орунду ээлешкен. Рейтингде биринчи орун алган балбандарга 10 000, экинчи орун алган балбандарга 7 000, үчүнчү орун алган балбандарга 3 000 доллардан акчалай сыйлык берилет. Булак Марал ФМ Чекиткейжи.